Биз бүгүнкү темабыз жөнүндө айта турган болсок, спорт жана экстремалдуу спорт түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Биздин студиябызга келген коногубуз ушул бир аз кооптуу болгон спорт жөнүндө дагы алдыда кеп куруп берет. Мен тааныштырып өтөм, Fighter KG мушкерлер клубунун жетекчиси жана грэплингдин Кыргызстандагы негиздөөчүсү Кенжебек Чекиров агабыз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кош келиңиз студиябызга. Рахмат. Кенжебек мырза, сизди грэплинг спорт түрү боюнча баягы окуучуларды, мушкерлерди тарбиялап чыгарган ушундай тренер, машыктыруучу катары көпчүлүк тааныйбыз да. Анан ушул грэплингди Кыргызстанда негиздөө боюнча айтып бериңизчи. Качан, кайсыл жылы кантип баштадыңыз эле? Эң биринчи биздин жакшынакай жаз мезгили болуп атпайбы? Акмарал жакшы жадыраган жаңылануу мезгили, ошо айымдарды жаз мезгили менен куттуктап кетели. Жакшы маанай болсун. Бизге жакшынакай өзүңөрдүн шоолаңарды тартуулап тура берсеңер, биз жакшы экстремалдуу спортторго күч кубат менен кире беребиз да. Эң сонун. Анан эми грэплинг болсо бул submission fighting деп коет. Грэплинг универсальный күрөш, партерный күрөш. Бул дүйнө жүзүндө ошо 2007 жылдан баштап ошо кылымдын 20-чы кылымдын аягында башталып эле. Бул баардык дзюдо, джиу-джитсу, самбо, эркин күрөш, грек-рим күрөшүнүн баарын тең башын бириктирген күрөштөрдүн бири болуп, ошондо баягы кайсы күрөштүн ыкмалары чогултулуп, баарына ыңгайлаштырган күрөш болгон да. Анан бул күрөштө ошо 2000 мурунтан эле мунун эмне үчүн себеби да баягы ММАге мурун СССР убагында эрежес сермушташ, эрежес мушташ, бои без правил деген дер менен эле уланып калып эле жаман ат мага жакшы эмес, бирок азыр жакшы атка көчүп келатат. ММА депчи, mixed martial arts деп да. Күрөш болсо, мына грэплинг болсо универсальный күрөш, панкратион ММА болсо универсальный бой болуп калып атат да. Анан ошо мурунтан эле бул ММАга абдан ылайыкташтырган партердеги муунту, кайруу ыкмалары баары кошулган күрөш болгондуктан мага абдан жаккан. Ошо чет жактарга, чет өлкөлөргө өзүм барып, балдар менен ошо семинарларга катышып, анализ, изилдөө менен ошо 2010 жылдан баштап эле Кыргызстанга методика кылып чыгарып мен башка клубтарга, анан официалдуу түрдө Министерство юстициядан федерацияны регистрация кылып, ошо башында туруп, Кыргыздын 4 бөлүгүнө тең таратып, балдарга тааныштырып, канчалык жакшы деңгээлде дүйнө жүзү алып кетип атат деп, анан аракетибиз ошондон баштап азыр грэплинг абдан өзүнүн күчүнө кирип келатат. Балдар кызыгууда дегендей. Сиздин спортчуларыңыз дүйнөлүк деңгээлдеги мындай жеңүүчү болуп буюрса ВФ версиясы боюнча деп айтабызбы ошондой, дүйнө чемпиону дагы болушту. Негизи эле ушул дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу кандай болду? Эми бул грэплинг боюнча айтып кетсем, бул биз ошо Корея дүйнө жүзү боюнча IDC деп коет, Abu Dhabi Combat Club деп, ошо башында турган негиздөөчүсү грэплингдин Объединенные Арабские Эмираты, ошо Абу Дабинин принци Тахмут бен Зияд деген жигит. Ошол эки баардык эксперттер чогулуп ошол эки негиздеген. Анан ошонун негизинде биз дүйнөлүк федерациянын катарына киргенбиз да. Анан календарный план боюнча ошо Южный Кореяга бардык, Японияга бардык, 2 лицензия утуп алып, ошо Бразилияга чейин барып күрөшүп келдик, Финляндияга бардык. Анан бул партерде эң биринчи жакшы, аябай жакшы деңгээлде, бийик деңгээлде негизде ошо үйрөтүп, оптималдуу түрдө баягы ММАге, клеткага, октагонго чыкканда жакшы багытты берип үйрөнгөндөн кийин гана ошо партерди клеткага чыгарсак болот да. Ошонун башында ошо Тилек Жээнбеков деген балам, жанагы оор салмактагы. Анан кийинкилер ошо Бексултан Өмүрзаков, Манас, Бусурманкул, Барчынай деп, ошонун баарын ошо грэплингден мен республикалык эле деңгээл эмес, ошо Азия, дүйнөлүк деңгээлдерге чыгарып туруп, партерде кулап калганда, тээп, уруп кулап калса дагы клеткадан партерден баягы муунтуп, кайруу ыкмаларын
жакшы деңгээлге көтөрүп Өздөштүрүп, берген аракет кылгам да, чтоб алар партерден проблема болбосун деп. Анан карасам жеке эле мен эмес, ушу азыркы мезгилде көп Кыргызстандын ар кайсы 7 областтарында биздин филиалдар бар. Көп жакшы устаттар пайда болуп келип атат. Биз да ошо календарный боюнча жакшы пландарды өткөрүп турабыз. Эң сонун. Ушул баягы сиздин колуңуздан бир топ эле чемпиондор чыкты. Азыр эле жогоруда атын атап кеттиңиз. Тилек Жээнбеков, Мырзамедин Пазылов аттуу, Бусурманкул Абдыбайыт уулу сыяктуу жакшы мушкерлер тарбияладыңыз. Анан деги бул машыктыруучунун негизги мыкты сапаттары кандай болуш керек? Кандай сапаттарга ээ болуш керек да? Мыкты машыктыруучу. Эң биринчи мен ошо орус тили адабиятын окудум. Аякта баягы общий психология, эстетика, этика, педагогика деген жакшы илимдерди үйрөнүш керек. Андан кийин баягы самбо факультетин физкультурныйда окудум. Мунун баары тең ошо биомеханика деп коет. Мен ошо өзүм багытымдан эле ошо устаттыкка башымды коюп ошо багытта келатам да. Эми бул билим алуу эң чоң нерсе, керек нерсе. Жакшы бир дүйнөлүк аренага чыгарып өзүңдүн чыгарган продуктылар ошо дүйнөлүк аренага жакшы сапаттуу чыксын десе, анда билимиң терең болуш керек, профессионал болушуң керек. Анан билебиз го, мисалы көп учурда мен салыштырып калам балдарыма дагы. Мектепте дагы чет тилде окуйсуң, институтта окуйсуң, анан сүйлөшкөндү билбейсиң да. Ошо нерсенин баарын эле методика деп коет да, ошо өзгөчөлүктөрүн любой формула успеха деп коет го. Мисалы ошо жеңүүнүн формуласы жана утулушу баардык нерсе чөйрөгө таандык эле да. Ошон үчүн кереги жок нерсени алып коюп, анан бир жагынан жаратылыш дейбизби, Кудай таалам дейбиз, бир өзөк нерсе, стержень болуш керек экен. Жакшы бир устат болгон, баланын тамырын кармаган, түшүнгөн, билген, анан алдыга туура максат, туура ошо мисалы сизге туура болгон ыкмалар мисалы Акмаралга болбойт да. Тилек Жээнбеков мисалы 110 килограмм, Мырза 57 килограмм, Бусурманкул 60 килограмм. Ар бирөөнө ошол эки өзгөчөлүгүнө жараша, мүнөзүнө жараша мамиле кыласыз. Анан конституция тела деп коет, анатомияда. Ошого жараша толук бүт режим, схеманы өзгөртүп, ошого ылайыкташтырып керек да. Негизи эле ушул кооптуу деп атпайбызбы? Жада калса жашоосунда ушундай тобокелге салган учурлар болот да бул спорттачы. Анан негизи эле билбейм, мындай коркунучтан кантип арылыш керек? Мисалы, канча даярданба физикалык жактан, канчалык күчтүү болбо, ошол эле рингке же октагонго чыккан кезде баары бир каршылашынын алдындагы атаандашын көрүп туруп сынып калган учурлар болобу? Мушкердин кооптуу нерсе деп канчалык жакшы деңгээлде өзүңдүн спортчуңду, спортсмениңди моралдык жактан, дух жактан, рух жактан, психология жактан, баардык тараптан жакшы даярдасаң, травма нөлгө барабар болуп калат да. Бирок могу айткан нерсеңиз мисалы акыркы жолу ошо Бусурманкул менен Кавказга барганда мелестетип атасыз да, Кавказ мушкери менен урушташып атканда 99% бизге каршы чыгып атат да. Баары тең. Элдин баары тиги дагестандык Зелимбек Омаровго баары тең абдан колдоо көрсөтүп атат. Анан эми кайсыл жер, кайсыл улут болбосун, спорттун чеги жок да. Биз ошончолук жаткан жерибиз, баскан турганыбыз, ошо машыгуубуз баары тең, ошо эл өзү да көрөт, байкайт. Анан ошо биз кыргыз ким экенин так жакшы мамиле таанып, анан чыккан өнөрүбүздү, чеберчилигибизди жакшы жактан көрсөткөндө, ошо 99%-тын көбү кайра мисалы сый, урматка татыктуу болуп каласың да. Ошон үчүн кандай жана сиз айткандай сөзсүз түрдө бул моралдык жактан басымдуулук болот да. Чоң болот, Абдан болот. Бирок ошонун баарына тең даярданганга,
аракет кылыш керек. Эми тирүү адам болгондон кантип кийин даярданат психологиялык жактан, мисалы физикалык жактан мейли урушуп мушташып билбейм өзүнүн көнүгүүлөрү бар, машыгуулары бар, а психологиялык моралдык жактан өзүн кантип даярдайт ошол нерсеге? Анткени Сиз өзүңүз багы мотивация шык бересизби өзүңүздүн? ошол боюнча жанагы башка НТС каналындагы толук жакшы бир репортаж алып кетишти эле, ошол боюнча баягы кайталангандай болуп калбайын. Мотивация деген чоң нерсе, себеби дегенде баланын даярдоо сезими, патриоттук сезими абдан бийик деңгээлге чыгарыш керек. Ошол эле биздин мисалы 3000 жыл болобу тарыхчылардын алардын жумушу деги эле Кыргызстан өзүнүн тамырлуу эл болгондуктан биздин эркек жигит адамдар биз дайыма ат үстүндө өзүбүздүн айылыбызды, корообузду, жайытыбызды, кыштообузду, айымдарыбызды дайыма чет жактан коргоп келгенбиз да. Элестетиңиз, бул дегенде инженерный генный инженерия деп коюңуз, ошо биздин кодко түшүп калган. Биз ошо сурап калышат, эмне менен айырмаланат кыргыз балдар депчи. Кээ бир учурда сиз айткандай Акмарал физикалык же чыдамкайлык нерсеси чыдабай баратканда ошо курч мүнөзү менен, баатырлык жагы менен, намысы менен спортчулар, анан артка бербей, кээ бирде мен өзүм таң калып кетем да, өлүп калсам дагы моюн бербейм деген убактар болуп кетет да. Аябай кооптуу учурлар болду беле, Кенжебек мырза? Аябай сиздин спортчуңуздун өмүрүнө билбейм коркунучтуу болгон учур. Кайсыл учурда болду? Кайсыл спортчу менен? Мен айтпай эле коеюн, себеби бул өтүп кеткен нерсе да. Эми баягы октагонго чыгып атканда ошо Казакстанда бир шакиртим баягы мындай да, эми баягы ортодогу калыс клетканы элестетип атасыз да. Анан мисалы калыс келип сурайт, кыскача айтат, эрежени кыскача айтат, анан айтат, өзүңөрдүн бурчуңарга баргыла, клетканын ичинен даярсыңарбы дейт. Анан файт да, бой. Анан келатканда тиги казак жигит менин балама колун сунат да, мынтип. Колун сунганда менин балам дагы колун берет экен деп, баягы колун берип аткан мезгилде тиги колун түшүрүп келип туруп уруп ийген да. И прям көзүнүн алды, баш сөөгүнүн эмеси сынып кетип, ичине кирип кеткен да. Абдан ошол жерден эле абдан глубокий нокаут деп коет, ошого түшүп калган да. Эми бул нерсени ар кандай деп трактовать этсе болот. Мисалы судья айткандан кийин калыс, бой дегенден кийин эч бир нерсеге алаксыбаш керек. Ал колун береби, күлөбү, маймыл болобу бербеш керек. Бирок эми жигиттик деген нерсе бар да, спортивная этика неписанная да, правилада. Эре жок. Анан колун берип аткандан кийин, берип атат экен деп колун берип атса, ти резко түшүрүп коюп уруп ийет. Эми ошо кооптуу нерсе ошо да. Анан терс жагы, ал баламды аябай таланттуу, жакшы бала эле. Бирок мен аны өзү да абдан ыйлаганга чейин барды, бияка алып келип, челюстный хирургия жаткырып, жакшынакай операция кылдык. Спорттан алыс кете албайм агай дегенден бирок күрөшүп атат. Анан бирок акырындап устаттык жака үйрөтүп келатам да. Машыктыруучулук жака. Машыктыруучу болуп калды, толук кандуу машыктыруучу. Демек бул спорт түрүн толук экстремалдуу деп айтсак болот турбайбы? Болот. Бирок даярдыкка жараша, баардыгы ошо. Даярдыкка жараша, Ар бир секунд, даже клеткага, октагонго, рингке чыга турганга чейин эле сен моралдык жактан өзүңдүн алар менен кесилишип өтөсүң, атаандаштарың менен, алардын командасы бар, эли бар, жери бар, ошонун баары тең прессовать этет. Ошонун баары давить этет, басымдуулук көрсөтөт. Ошого психологиялык жактан сен өзүң курч болушуң керек. Сен артыңда Кыргызстан турат, кыргыз желек турат, менин үйүм, булагым, айылым турат. Мен эмнеге ошонун баарын тең рух берет. Анан элестетиңиз, экономикалык, финансылык жактан бийик турган мамлекеттерге барып, мына Тилек Жээнбеков менен Сеулга барганда чоң организациянын оор салмактагы курумду алдык да. Элестетиңиздер, Корея 60-тан ашкан миллион эл баары бизге деп атканда биз чыгып, жок, суктанбайт, өзүнүкүн утсун дейт да. Тескерисинче. Мына келдим, Кыргызстандагы бирөө келип туруп азыр утулат деп атканда, ошо биз утуп алган мезгилде ошо кыйналып атып 5 кыргыз кириптир байкуш. 5 кыргыз ар кайсы областтын балдары. Кирип алып ошолордун кыйкырган үнүн уксаңыздар, менин үнүм октагонго Тилекке жетпей калды. Алар кыйкырып атып, алар өзүнчө секундант желек көтөрүп алышкан.
ушунчалык анан ушундай чоң мамлекет, бийик мамлекеттердин барып туруп желегибизди көтөргөндө ушунчалык жашагың келет, эч бир материалдык эч бир нерсе буга тете болбойт деп ойлойм да. Ишенем. Чоң рахмат сизге, Кенжебек мырза. Таңкы маек үчүн ыраазычылык билдиребиз. Грэпплингдин Кыргызстандагы негиздөөчүсү, Fighter KG мушкерлер клубунун жетекчиси Кенжебек Чекиров агайыбыз менен биз маек курдук. Чоң рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик кылайбыз. Ушундай Кыргызстандын желегин желбиреткен спортчуларды тарбиялай бериңиз. Чоң рахмат сиздерге. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн сапарын улантабыз.